Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ободо ачык өкмөт уктуруусу. Микрофондо мен Азиза Тамчиева. Бүгүнкү уктуруунун темасы айылдык кеңештин депутаттары фракцияларды же топторду түзө алышабы деген суроого жооп издесек. Ушул теманын алкагында жергиликтүү кеңеш депутаттарынын оюн уксак. Айылдык кеңештин депутаттары фракция жана депутаттык топторду түзө алышпайт. Айылдык кеңештин депутаттары отурундук жана туруктуу гана комиссияларды түзө алышат. Фракцияларга бөлүнө албайт. Ким бөлүнө албайт. Төрага шайлангандан кийин топторго бөлүнүп, ошону менен иш уланат. Айылдык кеңештин депутаттары жергиликтүү кеңеште депутаттык фракцияларды түзүүгө укугу жок. Анткени менен айылдык кеңештин депутаттары биргелешип иштөө үчүн өз ара макулдашуу менен ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу боюнча депутаттык топторго бириге алышат. Түзүлгөн топ айылдык кеңеште каттоодон өтөт. Топтун курамына кирген өкүлдөр топтун жетекчисин шайлашат. Анда эмесе жергиликтүү кеңештин төрагасы Нурдасан Кулматовдун да оюн угуп көрөлү. Айылдык кеңештин депутаттарды фракцияларды түзө албайт. Бул фракция деген жогорку кеңештен гана түзүлөт. Ар бири партиянын системадан барат. Ошол партиянын система көпчүлүк партия биригип анан чоң фракция деп айтылат да. Бул көпчүлүк ошо большинство дейт, большинство фракция деп айтылат. Жергиликтүү кеңеш только жанагы туруктуу комиссиялар түзөт. Депутаттык топ деп да суроо бердиңиз го. Депутаттык топ деле мен ушундай түшүнөм. Жанагы туруктуу комиссияларды булар ошолор ар бири өзүнүн тармагы боюнча иштейт да. Бирөө соц комиссия, бирөө айыл чарбасы боюнча, бирөө административдик комиссия, бюджеттик комиссия ушундай болуп түзүлөт да. Жергиликтүү кеңештин ишинде туруктуу комиссияларга өзгөчө роль жүктөлөт. Аларсыз жергиликтүү кеңеш өзүнүн сессияларында маселелерди кароого укугу жок. Туруктуу комиссиялар жергиликтүү кеңештин токтому менен түзүлөт. Демек, айылдык кеңеште депутаттык фракциялар эмес, туруктуу жана убактылуу комиссиялар иш алып барышат. Урматтуу угарман, ободо ачык өкмөт уктуруусу болду. Баяндаган Азиза Тамчиева. Бул уктуруу Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонду тарабынан колдоого алынды. Мазмунундагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт.